Кириш сөз. Кайсы жер жемишти кабыгы бар аптека деп аташат деп ойлойсуз? Көрсө дал ушундай кереметтүү атка баклажан ээ экен. Баклажан эмне себептен мындай аталыш алганын жана анын дарычылык касиеттерин билгиңиз келеби? Анда биз менен болуңуз. Алдыда жер жемиш менен жакындан тааныштырабыз. Тарыхы. Баклажан жапайы түрдө Чыгыш Индияда көп өсчү, бирок 1500 жыл мурун атайы багымтыкка алынып, Кытайда жана Борбордук Азияда өстүрүлө баштаган. Жер жемиш арабтардын аркасы менен Африка жана Жер ортолук деңизге таркаган. Бир топ жылдарга чейин баклажан уулуу жер жемиш болуп саналып келген. Байыркы гректер жер жемиштен ооз тийген адам акылынан ажырайт деп бекем ишенип, ага акылсыздыктын алмасы деген ат ыйгарышкан. Кийин гана Түштүк Американын ачылышы менен ал жактагы жергиликтүү калк бадиджан жер жемишин тамак ашка колдонуп жүргөнүн көрүшүп, азык катары өстүрө башташкан. Кызыктуу фактылар. Чыгыш өлкөлөрүндө баклажанды узак өмүрдүн жер жемиши деп аташат. Жакын аралыкта эле окумуштуулар анын организмге ракка, онкологиялык ооруларга каршы күрөшүүгө жардам берерин аныкташты. Курамы. Баклажандын жумшак маңызында кичине углевод, аз гана белок бар да, май жокко эсептелет. Анын курамы витаминдик минералдык комплекске бай болгондуктан кош бойлуу айымдарга жана кичинекей балдарга өтө керек. Тамактанууда күнүмдүк күлүшкө баклажанды дайым кошуп туруу миэнин клеткаларынын мембраналарын коргойт. Курамында неонин, көп өлчөмдөгү клетчатка, пектин жана башка элементтер болгондуктан ар кандай фармацевтик дарылардан жогорку деңгээлде холестеринди азайтат. Ошондой эле баклажан тамак сиңирүүнү көзөмөлдөп, ичеги карынга ар кандай жаман микрофлораларды жолотпойт. Колдонуу. Баклажанды эч качан чийки жебейт. Аны бышыруунун ар кандай жолдору бар. Корулган баклажан оңой менен сиңбейт. Аны пайдалуу даярдоонун эң эле жакшы жолу кайнатып же духовкага бышыруу, же болбосо суу май менен сарымсакка чылап коюу. Баклажан эттин орун басары десе болот. Себеби анын даамы кимдир бирөөлөргө эттин даамын, кай бирлерине козу карындын даамын даамдантат. Жыйынтык. Биз жашаган өлкөдө баклажан дайым сатыкта бар. Кайсы мезгил болбосун, сыя көк жер жемишти бардык жерден таба алабыз. Ушундай оңой табылган азыкты барктап, ден соолугубузду чыңдай берели. Түркүн түстүү тамак аш даярдап, үй бүлөңүздү жана өзүңүздү кубандырып көп жашаңыз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.